Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу Куран медиа каналын көрүүчүлөр. Бүгүн биз Куран окуп жатканда адамдарга келген ар түрдүү суроолордун жообун берүүгө аракет кылабыз. Эң биринчиси, көпчүлүк адамдар ушул суроону беришет. Мен Куран окуп жаткан кезде кээ бир тамгаларым, айрым учурларда тамгалардын аракеттерин туура эмес окуп коем. Ошонун кандай туура окуунун кандай жолдору бар? Кантип мен Куран-ы Каримди окууда эч бир катасыз туура окусам болот деген суроолор кездешет. Бул туурасында алымдарыбыз айтышат. Эгер сиз Куран-ы Каримди туура окууну кааласаңыз, анда 3 нерсеге амал кылыңыз. Эң биринчиси, кайсыл эле бир сүрөнү туура окууну кааласаңыз, анда Куран-ы Каримди туура окуган, Куран-ы Каримди жаттаган карыга же устазга барып, ошол сүрөнү окуп бериңиз. Мисалы, Каусар сүрөсү же Ихлас сүрөсү. Кайсыл эле бир сүрө болбосун, ошол сүрөнү барып карыга же устатка окуп бергенде, устат сизге кайсыл жерде кандай ката болгонун, кайсыл жерди кандай туура окууну айтып, түшүндүрүп, жана ошол жерге кандайдыр бир аламат, белги коюп койсо дагы жакшы болот. Мына ошентип Куран-ы Каримди эң биринчи туура окуш үчүн карекеге же устатка барып эң биринчи текшертүү зарыл. Андан кийин келип ошол сүрөнү кайталап туурасын үйрөнүү керек. Куран-ы Каримди туура окуп үйрөнүү үчүн экинчи кыла турган амалыбыз бул Куран-ы Каримди көп угуу. Мейли ал устаттан болсун, же болбосо азыркы күндөгү мисалы интернет булактарындагы чоң каарылардын жаздырган үндөрүн дагы укса болот. Мисалы, аламда эң белгилүү бул Хусари рахматуллахи алейхи, же болбосо Миншави, Хузайфи каарылардын үндөрүн укса болот. Ошол каарылардын окуганын угуп, адам өзүнүкүн дагы ошолордукундай кылып окуп, туура окууну үйрөнөт. Ошондой эле көбүнчө жаш балдарга дагы ушул нерсени үйрөтүү керек. Жаш балдарга мисалы үйдө дагы же кайсы бир жерлерде болбосун, ошол Куран-ы Каримди коюп койсо, жаш бала жаш кезинен эле Куран-ы Каримди туура окууну үйрөнүп баштайт. Чоңойгондо ага эч кандай тамгалар чыкпай, же кандай бир неме болбостон, адам жеңил эле Куран-ы Каримди окуп үйрөнүп кетет. Ошондуктан жаш кезинен жаш балага Куран-ы Каримди үйрөтүп баштоо керек. Үчүнчүсү, араб тилинин грамматикасын дагы үйрөнүп билүү керек. Анткени араб тилинин грамматикасы негизи ката кетирбөө үчүн бул илим колдонулат. Эгерде сиз кайсыл бир жерге мисалы фатханы же касраны же домманы туура эмес койсоңуз, анда нахвини билген, араб тилинин грамматикасын билген адам, сиз бул жерге туура эмес аракет койдуңуз, бул негизи домма болот, же касра болот, же фатха болот деп анын туурасын айтып берет. Ошондуктан ар бир туура окууну үйрөнүшүм керек деген адам бул араб тилинин грамматикасын дагы билүүсү зарыл. Аллах Таалам баарыбызга мына ушул ыйык Куран-ы Каримди туура окуп, үйрөнүп, жана башкаларга дагы ушул ыйык Куран-ы Каримди үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк берсин.